Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar. Бұл чыгарылыш Ноокаттын Насырдин Исанов айылдык аймагындагы Чештөө айылынан. Ушул Нургазынын аттарын тартып көрсөтүүгө келдик. Чыгарылышты акырына чейин көрүңүздөр иншалла. Бұл чыгарылышта Акула деген аттын сиздерге бир маалыматын беребиз. Акула эгерде жакса сөз түрдө алдыдагы номерлерге байланышка чыгып, содалашып, баалашып көрсөңүздөр болот. Аттын аты Акула иншалла. Чоң ат чыгып калды. Нургазы, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Денсаулык иштери жакшыбы? Тынчсыңбы? Шүгөр өзүңүз келиң. Ат чыгат экен, Аттын чоңу чыгат экен. Кайтар бери. Бери кайтар, Аттын чоңу чыгат экен. Бакиличке Акула дедикпи? Машалла. Мына караңыздар. Машалла. Анда Нургазы, Акула тууралуу бир элге маалымат берели. Акула ака улагы ишеничтүү. Айгырда жүрүп келди. Айгырда жүрүп келди, Айгырдагы 100. Айгырда 100. Biraz otаргыраак экен негизи айгырда жүргөндүгү үчүн. Айгырда жүрүп келди. Бир апта болду элек. Бир жума болду элек. Ама ат мүчө ушуда экен, Нургазы. Албан нерсе ака. Улагы 100. Ana dostlar. Köpürek uça. Tuyaktарды ayıp жоқ bu. Жок, таза ака. Акуланын жашы канчасы болуп калды эми? Жашы 6 жашар ака. 6 жашар. Раса күчүндө экен да? Күчүндө ака. Күчүндө экен. Палвандар чабып атабы? Палвандар чабып жүргөн ат ака. Ана достар. Жакшы, кандай жүрдү үйүрдө? Канча бияны карады? Жайлоодо эле жүрдү? Үйүрдө 15 бейге чейин жүрдү ака. Жайлоодо жүрүп келди. Жайлоодо жүрүп келдибиз, Уже эми жаанда көп болуп түсүп келсиңер да? Чоң ат токтотуп бүттү. Бастырчы дагы. Бирок чоң ат экен дагы тез экен, жандар. Ана караңыздар. Үйүрү, главный үйүрү ишеничтүү. Күзүндө улагы дагы ишеничтүү. Палваны келишсе, мындай өзү талпынган ат экен да, жандар. Кой берсе чуркайын дегенчи. Болду ша токтотпай. Машалла. Акула. Акула достор. Аттын чоңу. Бою канча чыгат? Бою 1.68 чыгат экен. 1.68. Жакшы. Бою зор экен. Боюнан дагы мүчөсү зор экен. Мүчө өтө келишип калыптыр. Жеп ичинде айып жокпу? Жеп ичинде айып жок ака. Айып жок. Кароо кандай жугушту, Кароо корсураак ака бул. Аттын айыбы корс. Мындай корс дегенде тээп тиштебейт өзү, просто катып ат да, туурабы? Ушундай, Анан корс десең кээ бирлер, аттын бир айыбы бар экен деп калышы мүмкүн да. Жок, тээп тиштебейт ака. Тээп тиштебейт. Адам келсе мындай жакшы эле кармайт. Жакшы эле. Анан просто катып ат экен да негизи. Миңге чейин кичине ышалаңдай берет. Жакшы. Өзүнө жараша. Чоң ат экен да. Мен бир 70'ti чабаладым эле. Şu 68, 70'tin tegerek at eкен. Жакшы. Акула. Ат жаныбар şu үйүнөн ошо бакка чыкканга чейин бир аз тер басты. Эми күн ачыгын айтайын өтө эле катуу жылуу болду. Абеттеңин жамыр болгону менен бирок ага чейин ысык күчтүү болуп атат бизде. Акуланы не кыласыз? Чабып көрсөңүз Нургазы же? Ысыкта кыйнаштын кереги жокпу? Ысыкта кыйнабай эле койбойбу ака? Шундай кылайлы, негизи. Бирок катпайт экен. Азыр көрөбүз. Болбосо бир аяктан бир кое бересиң, ортолук канча? Акуланын баасын айтып жүргөн жото, баасы шашып калдым, баасы. Баасы ака жакыны 350 миң. 350 миң сомго. 4 миң доллардын тегереги болот экен да. 4 миң доллардын тегереги болот экен, иншалла. Жакса достор, содага чыгабыз. Содалашып, баалашып көрүңүздөр.